УКМК Веткам студияларынын тармагын иштеткен 4 адамды кармады. Алар Бишкек эмес, казакстандык көрүүчүлөр үчүн дагы эмгектенип келгени айтылды. Тинт учурунда үйдөн вебкам студияга тиешелүү жабдыктар, эротикалык костюмдар табылган. Шектүүлөр изин жашыруу үчүн Бишкектин ар кайсыл районунан ижарага батир алып, акысын крипто капчык менен алып турушканы айтылды. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдар аныкталууда. 10-кабат бийиктикте страховкасыз кранда басып өткөн адам. 10-кабат бийиктиктеги крандын конструкциясынын үстүнөн басып өткөн. Анын айтымында бул анын күнүмдүк адаты. Ал ар күнү ушундай жүрөт жана эч кандай коркуу сезбейт. Көбөлөр анын өзүнө болгон ишениmin жана мындай экстремалдуу шартта иштөөгө көнүп калганын белгилешүүдө. Ала Тоо аянтында заара ушаткан кишинин видеосу тарады. Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында эркек кишинин коомдук жайда заара ушаткан учуру тартылган видео тарады. Окуя шаардын эң эл көп жүргөн жана символдук маанилүү аймагында болгондуктан жарандар арасында кеңири талкуу жаратты. Маалыматка ылайык видео жазуу милицияга өткөрүлүп, анда көрсөтүлгөн жарандын өздүгүн аныктоо жана окуя боюнча текшерүү жүргүзүлүүдө. Патрулдук милиция кызматы мындай аракеттер административдик укук бузуу катары бааланып, пул салууга алып келерин белгиледи. Кыргызстанда алгачкы жолу үй бүлөлүк зомбулук жасаган 15 кишиге электрондук билерик тагылды. Юстиция министри Аяз Баятов Долбоор Октябрь районунда сыналып жатканын, анын алкагында зомбулук көрсөткөндөргө 20 күндөн 3 айга чейин электрондук билерик же мобилдик тиркеме тагыларын белгиледи. Тутум GPS аркылуу байкоону жана Face ID менен үзгүлтүксүз текшерүүнү камтыйт. Министр кийинки жумадан тарта долбоор өлкө боюнча жайылтыларын кошумчалады. Депутат 23:00 таңгы 8:00 чейин алкоголь сатууга тыюу салууну сунуштады. Марлен Маматалиев сунуштаган мыйзам долбоорго ылайык калктуу конуштардын борбордук аянттарында, парктарда, бакчаларда, скверлерде эс алуу жана көңүл ачуучу комплекстеринен 100 метр радиуста алкоголдук продукцияны сатууга тыюу салынат. Негиздемеге ылайык ичимдикти түнкүсүн кафе, ресторан, барларда жана атайын лицензиясы бар соода түйүндөрдө гана сатууга жол берилет. Түптө жаңы салынган мектептин чатыры карды көтөрө албай түшүп калган. Социалдык тармактарда Түп районундагы Миң булак айылында жаңы салынган мектептин чатыры карды көтөрө албай түшүп калган деген видео тарады. Мектеп 2025 жылдын аягында колдонууга берилген. Булак Серептова. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. УКМК Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагында иш алып барган күрөөканалар текшерилди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин тапшырмасын аткаруу максатында Кыргыз Республикасы УКМК финансылык көзөмөл кызматынын түштүк аймактык башкармалыгы жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин алдындагы мамлекеттик салык кызматы менен биргеликте Ош шаарында жана Ош облусунда иш алып барган күрөөканаларга карата текшерүү иш-чаралар башталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө өлкө мыйзамдарында белгиленген пайыздык чендердин жогорулатылган учурлары аныкталып, алар боюнча ыйгарым укуктуу органдар тарабынан административдик айыптар салынды. Мындан тышкары 30дан ашуун күрөөкананын ишмердүүлүгү токтотулуп, тиешелүү текшерүү иштери дайындалды. Анын жыйынтыгы боюнча укуктук баа берилет. Мен өзүм билем, ичемби, ичпейминби, айдоочулук күбөлүгү жок мас айдоочу кармалды. Кайгылуу кызматынын түнкү рейд учурунда мас абалында. Документтери жок айдоочу аныкталды. Бул тууралуу кайгылуу кызматынан маалымдашты. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери жолдо шектүү жүрүм-турум көрсөткөн 10 айдоочуну токтотушкан. Текшерүү маалында айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жана транспорт каражатынын каттоо күбөлүгү жок экени аныкталган. Ошондой эле айдоочудан спирт ичимдиктеринин жыты сезилген. Ал мамлекеттик наркологиялык диспансерге жеткирилип, текшерүүнүн жыйынтыгында унааны мас абалында башкарганы тастыкталган. Бул факты боюнча тиешелүү материалдар чогултулуп, укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлдү. Унаа айыпкороого токтотулду. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен.
Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Özüm bilem ben işem bitmeydi. Kayıp degenler geldi o. Oşonda men barsam 50.000 soragan men anam men деген daha кетип калгам. Tart şimdi tart. Ата Osman. Tart öyle mendili tartpayda эле койдум. Tart men. Siz менен сабыр менен siz де эле сүйлөшүп атабыз го. Ой менделе сабырдуулук менен. Айдоочу көлүгүңүздү сурап атабыз. Паспортуңузду сурап атабыз. Жок да отпайм. Жок болсо өзүңүз Анда машинени камада мени коюп мен кетейин. Өзүңүздү аныктамайынча сиз кое албайсыз. Өзүңүздү аныктайбыз, ошондо кое беребиз. Мен өзүмдү аныктаганга мен адресим эмен барын айтып берип атпайм мен силерге. Ошо жасак чыкпай атпайсызбы байке? Чыкпайт да жок ал нерсе жок. Ошону азыр табыш Аныктагыла. Мен кара суранып атам. Колуңузду алыңыз. Ана нерсти кайнатып атпайсың. Нече айдан жашоо? Özüm bilem ben içem içmeyim özüm bilem muhtar mı? Özüm bilem ben içem içmeyim de. Men özüm görem ondan daima ele minta kay uğrana içkem o pibe içkem. Sağa tibeli koy sen sas bitesin azıcık saat içkem. Ошаққа доставка кылдырайын сиздер. Ошақтан сиз өзүңүз такташат. Men özüm bakıyorum çınlay. Buna pibe şunu içkem men bolgun şunu içip düşüp kaldım. Болду, эми ичпей келе, бул деген билесиз. Макул бидем ошо. Болду, отуруңуз. Буларды мусорго кылыш керек. Ичпей келе байке. Эмкиде да ичпей келе. Рахмат, айтканыңарга рахмат. Эми Все болду байке, азыр унааны айып короо киргизебиз. Он мне ничего нету, типа, все равно. Да, лучше знакомься, давай. Ошақта тұрады. Байкпагендерди алып койсоң, Тут ход следственного действия идет. Слышь, понял, да? Это вообще, я говорю, меня дело. Телефон изымите. Так, ничего не закрой, оставь. Все как есть. Оставь, все как есть, оставь. Ушундай кыздардан аяктап болсо керек. 40 кызым барбы? Менде эмес, мен жөн эле отурмун. Сагын. Фамилия, имя, отчество? Год рождения? 2030 года.